Күндүн маанилүү жаңылыктар менен тааныштырып, бүгүн программасы студияда мен Тимур Владислав. Саламатсыздарбы? Алгач чыгарылыштын кыскача мазмуну менен таанышып алыңыздар. Президент Садыр Жапаров Тажикстанга иш сапар менен барып, президент менен жолугат. Министрлер кабинетинин төрагасынын орунбасары Акылбек Жапаровдун үстүнөн арыз түштү. Улуттук университеттин Ош филиалында пара алуу схемасын уюштурууга шектелип кармалган окутуучу 22 июнда үй камагына чыгарылды. Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров расмий сапар менен 28-29 июнда Тажикстанга барат. Бул тууралуу президенттик аппараттын басма сөз кызматы маалымдады. Дүйшөмбүгө барганда Жапаров тажик президенти Эмомали Рахмон менен эки тараптуу кызматташтыкты талкуулайт. Буга чейин Тажикстандын тышкы иштер министрлиги Жапаровдун сапарын чагылдыруу үчүн журналисттерди аккредитациядан өтүүгө чакырган. Бул сапар Кыргыз-Тажик чегарасындагы куралдуу жаңжалдан кийин эки өлкө президенттеринин биринчи жолугушуусу болот. 28-30 апрелде жана 1 майда Баткенде Кыргыз-Тажик чегарасындагы кагылышта 36 кыргызстандык курман болгон. Үйлөр, социалдык объектилер жарактан чыккан. Тажикстан 19 жараны каза болгонун, үйлөр талкалангандыгын билдирген. Эки өлкө бирин-бири айыптап кылмыш иштерин козгошкон. Кырдаал курчуп турган учурда Кыргыз президенти Садыр Жапаров менен тажик президенти Эмомали Рахмон эки рет телефондон сүйлөшкөн. Кыргыз коомчулугунда Садыр Жапаровдун Тажикстанга баруусуна каршы чыккандар көп. Алар Кыргызстандын аймагына кол салып, ондогон адамдын өлүмүнө себепкер болгон Тажикстандын президентине баруу катачылык деп эсептешет. Түркия өкмөтү Баткенде бош жаткан 1000 гектар жерге мөмө жемиштин бир нече түрүн өстүрүүгө жана анын түшүмүн кайра иштетүү үчүн ишкана ачууга көмөктөшөт. Мындай маалымат Түркиянын Кыргызстандагы элчиси Ахмет Садык Дорган Баткенге барганда белгилүү болду. Министрлер кабинетинин Баткендеги өкүлчүлүгү тараткан маалыматта Түркия колгабыш кыла турган каражаттын көлөмү жана аны ишке ашыра турган убактысы айтылган эмес. Ушу тапта Баткен облусунда Кыргыз-Тажик чегарасындагы куралдуу жаңжалда толугу менен талкаланган 106 үй Түркиянын жардамы менен курулуп жатат. 23 июнда жогорку сот камактагы мурдагы вице-премьер-министр Дүйшөнбек Зилалиевке мыйзамсыз баюу боюнча коюлган айыпты жокко чыгарып, ишти кайра кароого Бишкектин 1 май райондук сотуна жиберди. Жогорку сот Зилалиевдин жазык ишин жокко чыгарууга биринчи инстанциядагы сотто эрежелер бузулганын жүйө келтирген. 2020 жылдын 5 октябрында Бишкектин 1 май райондук соту Зилалиевди жазык кодексинин 323 беренесинин 2 бөлүгү менен күнөөлүү деп таап 7 жылга кескен. Буга башкы прокуратуранын Зилалиевке 2010-17 жылдары мамлекеттик органдарда жетекчилик кызматты ээлеп турганда өзү иштеп тапкан каражаттан ашык суммага мүлк сатып алган деген жүйө менен кылмыш ишин козгогондугу себеп болгон. Социал-демократтар партиясынын лидери Темирлан Султанбеков экономика жана каржы министри Акылбек Жапаровдун үстүнөн бийликке арыз жазды. Бул тууралуу ал Фейсбуктагы баракчасына жарыялады. Буга чейин Темирлан Султанбеков экономика жана каржы министри Акылбек Жапаровго карата өз алдынча тергөө жүргүзө баштай тургандыгын министрдин өлкө экономикасындагы кырдаал оор эмес деген сөзүнөн кийин билдирген. Султанбеков арызында 2020 жылдын 10 декабрында экономикалык кылмыштуулукка каршы күрөшүү боюнча мамлекеттик кызматтын тергөө башкармалыгынын башчысынын орунбасары Мирлан Жалгасыновдун жогорку кеңештин мурдагы депутаты Акылбек Жапаровдун жубайы Анара Жапарованын салык төлөөдөн баш тартуу ишинин алкагында 28 миллион сом бюджетке төлөгөндүгүн жазган. Тагыраагы Жапаровдун аялына таандык компаниялар мамлекетке 90 миллион сом өлчөмүндө зыян келтирип, анын 28 миллиону кайтарылган. Экономикалык кылмыштарга каршы күрөшүү боюнча мамлекеттик кызматтын экс-башчысы Сыймык Жапыкеев Жапарованын фирмалары бюджетке $1 миллион зыян келтиргендигин билдирген.
Улуттук университеттин Ош филиалында пара алуу схемасын уюштурууга шектелип кармалган окутуучу 22 июнда үй камагына чыгарылды. Бул тууралуу Ош облустук сотунун басма сөз катчысы Айпери Туратбек кызы билдирди. Анын айтымында шектүү 22 июнда окуу жайдын гуманитардык табигый илимдер факультетинин деканы кызматынан убактылуу четтетилип, ошол эле күнү Ош шаардык сотунун чечими менен үй камагына чыгарылган. Шектүүгө өлкө аймагынан соттун жана тергөөчүнүн уруксааты жок чыкпоо эскертилген. Сот шектүүнүн баш коргоо чарасын тандоодо Ош шаарында туруктуу жашаган жери бардыгын, жашы жете элек балдары бар жалгыз боюн экендигин жана кант диабети менен ооруй тургандыгын эске алган деди ал. УКМКнын маалыматы боюнча окуу жайдын жетекчилиги окутуучулар менен биргеликте сессияга жана мамлекеттик экзаменге кирүү уруксаат алуу үчүн чет элдик студенттерден пара алуу схемасын түзүшкөн. Атайын кызмат шектүүнү 18 июн күнү кармаган. Баткенде тажик жарандарды Кыргызстанга мыйзамсыз өткөрүп алып келип иштетип жатышат. Бул тууралуу Facebook колдонуучу Акжол Нишанов жазды. Ай баткенчилерим, ушунуңарды койсоңор боло. Күнүгө 600 сомдон 3000ге жакын тажикти иштетип келгенбиз. Эмнеге кызылдай акчаны карматып атасыңар буларга? Күч керек болсо жергиликтүү элдин арасынан деле тапсаңар болот го. Жок дегенде кышка чейин чыдап койсоңор боло. Эмне үчүн ушунча жоготуудан кийин дагы деле чек ара пункттары катуу көзөмөлгө алынбай жатат. Бул өлүлөрүң деген кыргыз эмес, чет өлкөнүн жараны да кирген чыкканын кара кылады деп жазды. Буга чейин Тажикстанга жашыруун аткезчилик жол менен өтүп жаткан бир нече жүктү жергиликтүү тургундар кармап алышкан. Бүгүн президенттин жарлыгы менен Садык Шернияз Кыргызстандын Франциядагы элчиси болуп дайындалды. Жарлыкка ылайык Садык Шернияз элчилик кызматы менен бирге Бириккен Улуттар уюмунун билим берүү, илим жана маданият маселелери боюнча уюмунда Кыргызстандын туруктуу өкүлү милдетин дагы аркалайт. Саясатчы Садык Шернияз 10 январда өткөн президенттик шайлоого катышып, кийин президент Садыр Жапаров менен сүйлөшкөндөн кийин талапкерлигин алган. Садык Шернияз айтыш өнөрүнө демөөрчүлүк кылып, эл аралык деңгээлдеги иш-чараларга чейин алып чыгып жүрөт. Андан сырткары учурдагы кыргыз киносунун өнүгүшүнө дагы опол тоодой салым кошуп келет. Мына ушуну менен бүгүнкү берүүбүздү жыйынтыктайбыз. Кийинки эфирлерден амандашканча сак саламатта туруңуздар.